Достор, мен азыр кайрадан түз эфирдемин. Айдаркен шаарына келгенге жараша, Айдаркенде сымап чыгарчу комбинат бар. Сымап чыгарчу комбинатка кирип, сымапты мен өзүм көргөнчө түз эфирден сиздерге дагы көрсөтөйүн деп чечтим. Анткени сымапты өмүрүндө көрбөгөн адамдар бар. Мен бул жакта Баткенде иштеп кеткенмин. Баткенде иштеп кеткенде ушул сымап комбинатын тартып, сымапты көрүп эле жүргөм, бирок мен түз эфиринде сиздер дагы сымап кандай болорун, кантип чыгарын, сымап комбинаты мурдагы эле иштеп атканын, жасап аткан жумуштарды менен кошо түз эфирде көрүүгө чакырам. Келиңиздер, түз эфирде сымапты көрөлү. Так. Сымапты көрөлү, анда жүрүңүз бияка. Биякта барбы? Мына да сымап качынбы? Бул сурма. Сурма. Во. 21-12 жылтырайт экен, суукку. Так, мынау сымап. Мынау Аны кол менен кармаса болобу? Болот. Мынау сымап. Ушул мисалы мына. Ох ты! Бул зыян эмеспи байке? Бул зыян эмес. Мисалы мына бир колуңуз менен кармап көрүңүз, көтөрүп көрүңүз буну. Жок, кармаңыз, коркпоңуз. Коркуп атам. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Мына 8 кило чыгат мына. Бул 1 кружка 8 килограмм чыгат. Кичинекей кружка 8 килограмм. Акырын кармаңыз. Кичине төгүп коюңузчу. Кичине төгүп коюңузчу, мен коркуп атам. Колума төгүлүп кетет. 8 килограмм. Дагы бир жолу мен тартпай калдым. Ай, көрүнбөй атат да. Кичинекей кружкада 8 килограмм. Өйдө толтурбаңыз. Бериңизчи, камап көрөйүн. Мындай эле көтөр. Көтөрө албайсың. Бир кол менен 8 килограмм көтөрүш болбойт, чындап эле. Ай. Ушул сымап Хайдарканда 41-жылы ачылган. 41-жылы бул алтынга тийбесин. Ай, не болот? Алтын жеп койт. Эчтеке болбойт азырчы. Ал алтын эмес. Колдо сонун көрүнөт. Сымап 41-жылы Хайдарканда ачылган. Эшек менен рудаларды ташып, ушул Союз мезгилинде Хайдарканда аварийный ачылган. Бул эгер 41-жылы ушул Хайдарканда сымапты ачылбаса, бир ок Катюшадагы, торпедадагы бир автоматтын огу да атылган эмес. Ушунсуз, ошон үчүн биз ата мекендик согушка ушул сымап керек болчу. Ошондуктан ошо 41-жылдан бери иштеп келип атабыз, Кудай буйрса. Азыр Мына сымапты кантип өндүрөсүң, ошону айтып бересизби кыска? Муну азыр бул шахтадан 650 метрлик тереңдикте шахтабыз бар. Ичинде 3000 куб суу келип турат. Ошону сордуруп, анан кийин шахтадан рудан алып чыгабыз. Чыгарылган ташты заводко алып келип, чоң пештерде күйгүзүп, анан ушул сымапты бөлүп алабыз. Ошондо мисалы үчүн орто кичинекей мисалы үчүн мен алаканымдай таштан канча сымап чыгышы мүмкүн? Эми 1 тоннаданчы бизгечи бир 2 килограмм чыкса, биз абдан сонун дейбиз да, мындай айтканда. 1 тонна таштан 2 килограмм сымап алсак, биз абдан жакшы деп. Ошондо мынау 1 кружка 8 килограмм болсо, ушул жерде азыр канча тонналык таш турат? Эми могу жерде где-то 4кө көбөйтсөк, мисалы 1 КАМАЗ 10 тоннадан келген сымапты ушулчу. 10 тоннадан чыккан. Ошондой. Азыр бул түбүндө эле дачы, Түбүндө эле да колтуйт. Мына темирлер, мында как шепкадай не болуп жүрөт, калкып жүрөт темирлер чөкпөйт бул жердечи. Плотность ушундай, адамда басса чөкпөйт, темирде чөкпөйт мындачы. Плотность укмуш экен. Мына азыр өзүбүз могу жерди көрөлү. Мына ушул жерде, ушул европейский стандарт. Ушул сымап, ушул боюнча Европага, Америкага, Кытайга, арабтарга ушул мына ушундай немеде кетет. Сатабызбы биз? Сатабыз. Канчадан сатабыз? Биз азыр 1 тоннасыны
$50.000 чейин сатып атабыз сымаптычы. Биржада $29.000 турат. Жакшы. Анда ушул жактан дагы мамлекетке, бюджетке тыйын чөп атачымы? Ооба, ушуну Кудай буйрса, көтөргөнгө болбойт, э? Бул жерде 50 килограммда. Мен көтөрө албайм. Сиз көтөрө албаган, мен көтөрө албайм. Ай. Ичинекей могу бөтөлкө эмес, сыпты темирден да чымбы? Сыпты темир бул. Темирден 50 килограммдык сымап бар. Может, бардыгы бирилип, ошол 50 кило болот десеңиз. Толук куюлса. А толук куюлбаса 40 килограмм. 40 килограмм. Дагы эмнеңиз бар көрсөтүңүз? Мына эми азыр могунун сымап боюнча ушундай уникальный, мисалы стратегический объект ушул жерчи. Эми ушундай мен сизге кыскасын айткандачы, эми Толубай эке, өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Мен Салиев Толубай Жанывалиевич, Кайдаркан сымап комбинатынын директору болуп иштеймин. Ушул жерге мастер болуп 1977 келгем. Ошо Кудай буйрса, ошол жылдан бери ушул промышленностьте иштеп келип жатам. Мына Кудай 2010 жылдан бери 2009 жылдын декабрдан бери бул жерде директор болуп иштеп жатам. Мен келгенде шахталардын баарын суу басып, мурдагы директорлор сууга бастырып, 100 миллиондогон карызга батырып, комбинат такыр токтоп турган. Ошондон бери азыр сууду сордуруп, араң шахтын ишке киргизип жатабыз. Эми Кудай буйрса, дагы бир жылдан кийин ишке толук киргизсек, биз мына сымаптарды 10 эселентип көбөйтөбүз. Эми ушул биздин азыр акыркы убакта биздин сымап чыгарып, сурма чыгарганыбызга буга абдан бир себепчи бул Северистан, Кыргызстандын атамекендик демеси фирмасы. Ошол келип бизге инвестиция кылып, ушул бизге жардам кылып, ушул сымапты кайра чыгара баштадык. Мындай чөгүп кеткен шахтаданчы. Толбай эке, 10 жыл мурун канча сымап чыкчу эле? Азыр канча сымап чыгат? 10 жыл мурун айына 50 тоннадан сымап чыгып аткан. Азыр биз айына багаж шахтын суу баскан попутный сымаптарды алып атабыз. Азыр биз бир айда 1 тоннадан сымап чыгарып атабыз. Кудай буйрса, суу төмөндөтүп, руданы ачсак, биз эле сымаптын 10 эселентип көбөйтөбүз. Неме ушул Айдаркендин тегерегиндеги тоолордон алынат да сымапчыбы? Бизде сурмадагы, сымаптагы 100% сырье руда биздин Кайдаркан өзүбүздөн чыгат. Эми мен силерге мындай элге кайрылып айткым келип атат да, ушундай уникальный, мисалы мындагы Союз мезгилинде 15 жылдын ичинде азыр бир гана Кайдарканда сымап чыгып атат, сурма азырынчачы, особенно сымап. Эми ушундай жерге келип атып, менин кабинетиме кирип, жогорку кеңештин депутаты, балдары менен кирип алып туруп, магачы, ай Толубай, тияктан запыттан акча келип атат. Мейли запыттан акча келсе, аны бирге иштетели десем, жок дейт. Ушул акчаны дейт, сен комбинатын жапсаң анан беребиз дейт. Мен анда кандай болду? Элчи десем, элде эмне кыласың? Биз экөөбүз акчанын астында кылабыз дейт. Анан бүгүнкү күнгө чейин ушунун куйруктары азыр магачы телефондон да, көчөндө да угроза кылып жатышат ушуларчы ушул күнгө чейин. Буга менде документальный, звуковой, живой запистерим бар. Толбай эке, кечирип коюңуз, кайсы жогорку кеңештин депутаты? Аты фамилиясы ким? Ошо жогорку кеңештин депутаты Закир Шарапов. Закир Шарапов кадам жайдан ата журттан барганбы? Ооба, ушул өзү Кайдаркандык болот. Ушул келип кабинетиме кирип, мени ушул уговаривать кылат да. Кайсы жылы? Булар келген жылы 16-жылы. 2016-жылы. Толбай эке, менин эсимде бар да, буга чейин эле ушул 2009-2010 жылдары болуш керек. Атайын бир ушул комбинат жабылсын деген бир токтом чыгып калды беле мен. Ооба. Ошо эмне токтом эле? Эмне үчүн жабыш керек комбинат эгерде жакшынакай иштеп аткан болсо? Ушул эми бул эми конкуренция жок кылыш. Американын эң биринчи мындай айтканда туура эле Американын политикасы. Мисалы азыр биздин сымап боюнча конкуренцияны жок кылыш алардын максатычы. Ойлонуп экология дейт, андай дейт, мындай дейт. Эң негизинен мисалычы бул бар жокту
техника безопасности, экологияны сактасаң, бул эч кандай зыяны жок. Ошода эми ошол токтомду чыкканда комбинат жабылсын дегенчи, ошого ким кызыктар болгон? Ошол охрана окружающей среды и лесного хозяйства. Бул ЮНЕП программасымен, бул ООН'ун программасы да. Прям жазылып турат. Значит, Хайдарканды жабыш керек деген программа турат ошолордочу. Ошол программасымен булар акырын буга жогорку кеңештин депутаттары кошулуп, анан ошондой акчаны сүйгөн, Кыргызстандын бир элин сүйбөгөн, акчаны сүйгөн жигиттер ошондо келип бага көп жылдан бери кол салып, коркутуп, газеттерге жаздырып, мен ушулардын артынан артыды жазып мен коркуткандан 101 жолу сол 2,5 жылдын ичинде Северстал да ушунун аркасынан кетти. Аларды да коркутуп жазып келген Северстал инвестордучу бизди да кошо жазып атат. 101 жолу сотко каттадым. 10 жолу Финполиция текшерип, рахмат прокуратура менен Финполиция акты карадай жазып, токтомдорду чыкты, алардын баары жазгандары калп болду. Эми алардын максаты комбинатты жабыш керек. Комбинатты жапканга болбойт да, Толбай байке. Себеби дегенде буякта канча адам иштейт? Азыр 400 адам иштейт. Айдаркендеги 400 адам иш менен камсыз болгон. Калган. Эгер бир сууду сордуруп, төрөгүрөөк барып, кайра рудаларды иштетсек, бул жерде миңдеген адам иштейт. Ошо да. Ооба. Иш орундары көбөйөт. Миңдеген иш адамдар иш болот. Ооба, Толбай байке айтсаңыз, неме сымап менен сурманын запасы канча? Эми азыр инвестор келип бизге жардам берген бир эле шахтада бизге сымап сурма филары 35 жылга жетет. Дагы жанында бир шахта бар, аны дагы бир инвестор келип иштете турган болсо, анда дагы бир 35-40 жылдык запастары бар. Бул разведенный, изилденген даяр запастар булар. Толбойке жанагы ички инвестор катары Азат Исакунов деген жигит келип, ушул жактан ушул сурманы колдойм деди беле, же сымапты колдойм деди беле? Олар эң биринчи сурманы чыгарабыз деген, бирок сурма менен сымап кошо чыгат. Анан бөлүп аласыңар. Анан биз бөлүп алабыз. Эми ошол Исакуловка, ошолорго баягы Северстал фирмасыга мен абдан ыраазымын. Эгер ошолор келип бизге жардам кылбаганда, биз жок болуп кетет элек. Эми мына сиз айтып атасыз, жогорку кеңештин азыркы депутаты Закир Шарапов ушул комбинатты жабууга кызыктар депчи. Абдан кызыктар. Анан ошол неге жабыш керек? Себеби эмнеде билбейсизби? Себеби мага келип айтып атпайбы? Экөөбүз акчанын астында кылабыз деп, эл бар, журт бар, Кыргызстан ичинде десемчи, ага акча кызык болуп атпайбы? 400 адамдын тагдыры эмне болот экен? Ошону айтып турам, сен элди ойлоп эмне кыласың деп, экөөбүз ойлойлук деп, ошентип айтып атпайбы мага чалчы? Мына ошол келип, ошо мен газеталар турат, өздөрү сүрөтүн коюп газетага чыгарып атат. Биз сымапты чыгарып атабыз канча жылдан беричи. Сымап чыккан жок, сурма чыккан жок. Алар калпты реттеп өзү неме берип атат. Интервью берип атат. Газетага чыгарып атат письменно. Эми жогорку кеңештеги биздин чимкирик парламенттин депутаттар ошондой эле болуш керек да. Мен алардан жакшы күткөн эмесмин. Абдан жакшы туура бар эмес. Ошондой анча-мынча чимкириктерге абдан туура ошондой ат берген. Туура айтып атасыз. Аны жогорку кеңештин депутаттарынан көп жакшы адамдар бар. Ошол чимкириктер ошолорду неме кылып атат да, ошолорду булгап атат. Закир Шарапов дейсиз, мен андай депутатты тааныбайт экен. Демек, балык депутат окшойт, парламентте сүйлөбөйт окшойт. Журналист болгон мен таанышым керек эле да. Анан жөнөкөй адам ансыз деле тааныбайт деп ойлойм. Аларга башка интерес да. Мен айтып атпаймынбы, мисалы мен келсин, журналисттер келсин, журнал менен деле, кагаз менен деле, запись менен деле доказать кылып берем. Алардын менин кабинетиме кирип, ушул сөздөрдү айтканычы. Канча акча сунуштады байке сизге? Жок, айтып атпайбы, биз акчанын астында калабыз деп атат. Мисалы, суммасын айтпайт, акчанын астында калабыз деп, элди ойлобогон дейт. Комбинаттын жабылышына кайсы өлкө кызыктар деп ойлойсуз? Кимдин атынан келип атат? Булар неме основной бул ООН'ун программасында ЮНЕП основной бул жерде жазылган. Долбоор. Долбоор. Алар эмне акча берет бекен? Комбинат жабылыш үчүн акча берет бекен? Ошолор проект жасаган. Биринчи проект почти $1 миллион
анан кийин ал долбоорлор узар аттып ошол проект 4 миллионго чейин чыккан. Ошо 4 миллиондон Кыргыздын катышуучулары за проезд $35.000, ошо Кыргыздын проектке катышкан адамдары $180.000, ошолор келип ушу ртутту вредный ртут деп ушинтип доклад жасагандар үчүн $210.000 бөлүнгөн ошо проекттенчи. Ошол проекттер менде баары бар, мен текшерүүлөр келсе мен тастыкта беремин. Эми депутаттарыбыз, парламенттин депутаттары ушундай ишке аралашкан болсо, анда башкалардан үмүт этпей эле коелу да, чиновниктерден жакшылыктуу үмүт этпешибиз керек да. Эми комбинат иштеп атыптыр, кандайдыр болсо дагы. Эми жанагы ички инвестор Азат Исакунов келип, акча которуп, акча берип, ушу эме сымап сурма комбинатын көтөрөйүн деген болчу да, ошонун аягы немен бүттү? Эми ошол Северсталь келип бизгечи $180.000 которуп, ошол $180.000 бизге насосторду, дробилкаларды, кабелдерди, шахтадаш деген оборудованияларды бардыгын алып келди Россияданчы. Ошо Россияларды алып келип ушул жерге берсе, через таможня өткөн ушул нерселерчи. Закир Шарапов жазып атат. Өзүнүн сүрөтүн коюп газетагачы. Булар эп калыпты эле, эски тетиктерди боеп, Россиядан алып келдик деп, элди, өкмөттү алдап атат деп жазып атат Шараповчу. Далилдери жок эле. Далили жоктан. Бизге кантип ушундай келген насостор бардыгы через таможня өтүп, бардыгы немелер бар, документтери кечен бар. Алып, ушу көрүп тургандай, мындай чыкпай билип туруп, ушул иштерди жасап жатыр алайбыз. Түгөл байкем, ак ийилет, бирок сынбайт, сиз сынбаңыз, себеби дегенде Жогорку Кеңештин Чимкирик парламентинин депутаты иштеп аткан комбинатты жоготуш үчүн ушунчалык аракеттерди көрүп аткан болсо, ага деле Кудайым карап турат да, ошондуктан эл өзү таразасын берсин, эл өзү баасын берсин, себеби дегенде комбинат иштеп атат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, достор, сурманы көрдүңүздөр. Мынакей мен бул жерде турган сымапты көрдүңүздөр, бунун ичиндеги эме салынган даяр уже жөнөтүүгө даяр. Бул даяр. Ушул жерде 1 тонна турат. Мына 1 тонна. Мына 1 тонна ушул жерчи. Так. 10, 20, 33 ушул. Мына Кудай буйурса 80 жылдан бери, 80 жылдан бери. Светке. Мына 80 жылдан бери кайдаркан сымап чыгарган. Азыр экспериментальный кылып, ошо Северсталь немеси келип, фирмасы келип, ошолордон азыр 2 жолу 30 тоннадан 60 тонна ушундай сурма чыгардык. Кудай буйурса, азыр 1 тоннадан сымап чыгарып аткан болсок, 1 тоннадан сымап чыгарып аткан болсок, мунунун биз 100 тонна чыгарабыз сурманы Кудай буйурса. Мынау сурманы неге пайдаланат? Сымапты медицинага, сымап мен сиздерге айттым, бул мисалы вооружениеда. Эгер 41-жылы мен сиздерге айттым го. Эгер сымап кайдаркан сымабы болуп болгондо, бир ок, бир катюшаны огу, же торпеда, же катюша бул атылмак эмес. Бул гремичий өтөт, ошолорго вспышка берип турган. Азыр дагы аскер эмеге керекпи? Азырда да бул химияга да керек, военныйларга да керек бул сымап. Сурма эмнеге керек? Сурма да ошондой эле. Мына сурма, азыр сиздер тартып аткан фонариктин бардыгынын батарейкалары ушунан, автомобилде жүрүп аткан батареялар бар го. Ошондо 50% сурма ошондо батарейкаларында. Энергия кармайт турбайбы? Энергия кармайт. Анан кийин баягы сулуу кыздарды сулуу кылыш үчүн бул сурма кашын көзүн боёгонго ушул косметикага эң керектүү нерсе. Эң абданчы. Андан тышкары бул алюминийге кошулганда бул алюминий жумшак. Аны алюминийге мына сурманы кошсо, анда самолеттордун ракеталарынын канаттары болот. Бул жеңил, катуу неме болуп берилет самолетторгочу. Мынау канча килограмм? Могу жерде 25 килограмм азырчы. Азыр ушундайдар чыгарып, Кудай буйурса Кыргызстанды дүйнө жүзүндө
мындай таныта турган кылып аракет кылып атабыз. Бизге мен көтөрө албайм. Мен көтөрө албайм. Депутат бош болупчу. Бизде ушундай кабинетибизди токтотконго абдан кызыккан адамдар көп. Эме мындай жатканда Американын акчасына сатылгандар. Туура айтып атасыз. Эме депутат өзү кызыктар болсо анда билбейм. Иштеп аткан барды жок кылуу оңой да, жоктон барды кылуу өтө кыйын да. Эми кандай эле иштеп аткан комбинатты жок кылгысы келет, мен башым жетпейт. Эми адам баласы мындай экенде, асмандан акча ылып кетип түшсө, ошону каалайт экенде, мисалы аларга ошо ылып кетип түшүш үчүн баарына даяр экен десеңиз. Алар элин журтун барын сатканга даяр да алар. Кудай сакта. Туура айтып атасыз байке, ак келет бирок сынбайт, эч качан сынбаңыз. Себеби дегенде Закир Шарапов деген депутатты мен билбейт экенмин. Эгерде билсеңиздер, жазып коюңуздар. Балык депутат окшойт, сүйлөбөйт окшойт. Мындай деген эл арасында жакшынакай иштери менен белгилүү эмес окшойт. Ошондуктан ал кишини, ал депутатты, андай парламенттеги чимкирик депутатты мен тааныбайт экем. Эгерде мындай же болбосо бир терс жагы менен, же болбосо оң жагы менен белгилүү болсо мен тааныйт элем. Канча жылдан бери журналистикада жүрөм. Анан кийин деген ушул түз эфирде мен ушул Закир Шарапов депутатка, эгер мени угуп аткан болсоңуз, мен сизге кайрылып коеюн. Журналист эки тараптуу материал жазаш керек. Андыктан мен сизди деген түз эфирге чакырам. Урматтуу депутат келип, ушул убакка чейин жасаган жумуштар боюнча менин түз эфиримде болобу, кайсы жерде болсун, түз эфирге чыгып, мен сизди чакырам, мага келсеңиз жакшы болот эле. Себеби дегенде менин түз эфирим аркылуу сизге суроолор берилип атат. Менин түз эфирим аркылуу сиздин жасаган, жасабаган иштериңиз жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан мага түз эфирге келиңиз, бирок мен сиз менен жалгыз жолукпайм. Элдин алдында түз эфирде мен айтып коеюн, жалгыз жолукпайм сиз менен. Жардамчы, кеңешчи, шопурларыңыз менен дагы сүйлөшпөйм. Өзүңүз келиңиз. Анан кийин деген Толубай байке менен үчөөбүз жолугалы. Толубай байке сизге суроолорду берсин, мен суроолорду берейин. Толубай байке колундагы документтер менен далилдеп берет ар бир сөзүн. Мен дагы суроолорумду толтурам, журналист катары ыңгайсыз суроолорум аябай көп. Анан ушул түз эфирдеги жөнөкөй элдин комбинатты жок кылуу боюнча, сиздин аракеттериңиз боюнча жөнөкөй элдин суроолоруна жооп беришиңиз керек болот. Ошондо гана ушул комбинаттын Айдаркендеги Сымап комбинатынын директору Толубай Салиев байке, мен, сиз үчөөбүз түз эфирде эл алдында жолугуп, ушул маселелерди такташып алалы. Мен сизди чакырам. Сиз менен жалгыз жолукпайм. Толубай байке, чынбы? Ошондой кылалы. Себеби дегенде келгиле баягы ак-так, кара деп ачыкташып. Мен сиздерден абдан сурадаммын. Ошо Жапыкеевтер келсин. Именно ошо революция кылган жигиттер келсин. Келип туруп бул жерде акты кара деп койсун. Мисалычы, биз кыйналып кеттик ушундай бир булар мага айтып атканбы? Телефондон дагы, көчөдөн дагы мага угроза кылып атат. Мен бар запистери бар. Угроза кылгандарынычы. Мен барын доказать этип берем. Закир Шарапов деген депутат Толубай байке, менин оюмча сиздин колуңуз менен комбинатты жок кылгысы бар. Ооба. Демек, мен сизге бир суроом. Сымап кайсы өлкөдө чыгат? Кыргызстандан башка? Азыр Америкада чыгып жатат, Кытайда чыгып жатат, основной чыгаргандар. И мына Хайдарканда чыгып жатат. Кыргызстанда. Башка өлкөлөрдө чыкпайбы? Башка өлкөлөрдө вторичка чыгат, алар баягы лампочкадан анан мындан кичине чыгарат. Именно рудадан чыгарганда азыр Америка, Кытай. Кытайда 1,5 миң тонна чыгарып атат, Америкада 1,100 тонна чыгарып атат. Азыр биз эми шахтага суу баскандыга байланыштуу биз аз чыгарып атабыз. 10 тонна, 20 тоннага чейинчи. Кудай буйрса мына сууду сордуруп 1 жылдан кийин шахталарды ишке киргизсек, биз дали 10 эселентип Сымапты көп чыгарабыз. Буйрса, Кудайым кааласа, айтканыңыз келсин, буйрса, Кудайым кааласа деп туралы. Дагы көрсөтө турган нерселериңиз барбы? Азыр жүрүңүздөр бизди топтолгон сурмаларды көргөзүп коеюн. Давайте. Свет бергилечи, буякта аябай көп сурма дейт. Мынаучу. Bunun içinde de var mı? Алар пустой. Мынаны караңыздар. Мына свет жактыңыздарчы. Мынака.
Мына. Ушунун баардыгы сурма. Бардыгы сурма, Кудай буйрса. Майке көтөрүңүз, светти көтөрүңүз. Ушундай кылыңыз, мына. Мына көрдүңүзбү? Эми биякты көздөйм, оңду көздөйм. Бияка, моң жака. Жака, ушундай кылыңыз, мен тартып алайын. Бу жерде канча? Бул жерде 30 тонна турат азырчы. Азыр пандемияга баягы байланыштуу заграницадан бизге немелер келе албай атат. Сатып алуучуларчы. Ооба, карантинге байланыштуу. Карантинге байланыштуу. Ооба, пандемияга байланыштуу. Туура айтып атасыз. Кудай буйрса биз азыр экспериментальный. Биз азыр эми Кудай буйрса жылдан жылга 10 эселенип, 100 эселенип азыр бул жерден көбүрөөк чыгарабыз. Азыр 30 тонна болсо биз 300 тоннага чейин чыгарабыз сурманы. Тоба беке, немечи жанагы ушул жерде иштегендерге зыяны жокпу? Жок. Мага зыяны жок. Жок. Ушул жерде 40 жыл, 50 жыл сымапты кармап иштегендер али бир жолу больницада сымап оору менен ооруй элек. Кудай сактасын. Бир жолу дагычы. Жанагы градустун ичиндеги сымаппы? Градустун ичиндеги сымап ошол. Анан аны деген баягы кокустан сынып калса, балдарга зыян деп аябай этиаттайбыз го биз. Эми зыянды этият болгон жакшы, бирок бул 50 градуста гана кичине испарение болуп баштайт да. Комнатанын температурасы эч качан 50 градус болбойт. Анан муну сымап суу өтпөгөн нерседен бул өтүп кетет. Немегечи, жергечи. Любой шелден кетип калат. Анан ошону марганцовка менен обработка кылыш керек. Шыпырып алып салыш керек. Аралаштырып. Тоба эке, эми акыркы суроо берейин сизге. Комбинаттагы орточа айлык. Эми биз баягы кыйналып бул жерде астында патриоттор иштеп атат, мисалычы. Ушул Хайдарканды сактап калалы. Мурда иштегендер, көп жыл иштегендер. Көп жыл иштегендер. Ушул Хайдарканды биз патриотпуз, сактап калабыз дегендер иштеп атат. Ошондуктан биздин комбинатта азыр средний зарплата 13 000 сом. Орточа айлык. 13 000 сом. Рахмат чоң. Мен эми түз эфирди жыйынтыктап коеюн. Бирок деген коркутуулар жөнүндө акыркы суроомду берип алайынчы. Ким тарабынан коркутуулар болуп атат? Ошол Закир Шараповдун кимиси деп ойлойсуз, же өзүбү, же болсо ушул өзүңүздөрдүн эле Айдаркен шаарынын тургундары? Айтпайынбы? Өзү кудасы көбү мени газеттарга жазып, урандарды күйгүзүп, эми уран кантип кай жерден уранды алып келмегилем бул жергечи. Ол уранды эч качан эч кирден өткөрбөйт. Бул газеттага прямо жазышып атат кудасы экөөчү. Хайдарканга уранды алып келип, адамдар, инженерлер, аялдар, качыгар заводто иштеген адамдар өлүп атат деп жазып атат газеттагачы. Ал жалган. Калп 200% калп. 16-жылы жазып атат адамдар өлдү деп. 18-жылы жазып атат адамдар өлдү деп. Анан кийин дагы көзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен катар газеталарга премьер-министрге жазып атат. Буларчы биз канча жолу жазсак, текшерсек, Салиевди эч ким текшербей атат. Озун майлап туруп, текшерүүчүлөрдү жөнөтүп атат деп. Чындыгында келип текшерип атат, эчтеке таппай атат. Чындыгында келип ондогон айтып кой, 100 жол текшерип эчтеке болгон жок. Андан тышкары 19-жылы премьер-министрге жазып, 19-жылдын аягында 6 ведомственный комиссия келди. Ошол жазгандар ошол жерде өздөрү уят болуп, бар объяснить жазып берди, калптары чыгышыпчы. Ушунду мени тажатышып өтүштү булар текшерте берипчи. Тоба эке, ошол жана Бакиевдин маалындачы 2009-жылы ушу комбинат жабылсын деген Чудинов, премьер-министр Игорь Чудиновдун токтому чыгып, анан сиз деген ошону президент Отунбаеванын маалында токтомду жокко чыгардым деп айткансыздар. Ооба. Ошону кыска айтып берсеңиз. Менде мурдагы директорлор, зам директорлор ушуга өздөрү ошол проектти булдарда киришип, депутаттарга кошулупчу. Өздөрү кол коюп бергендиктен 12 октябрда 2009-жылы Чудинов иштен кетерине 8 күн калганда бул ошол кол койгон Хайдаркан токтош боюнчачы. Анан биз 2009-жылы мен декабрда ишке келип, 2010-жылы чуркап жүрүп, биз правительстводан Отунбаеванын колу менен ошол проекттерди жокко чыгардык. Токтомду. Анан ошол биринчи Чудиновдун буйругу менен кабинет токтоду, анан Отунбаеванын буйругу менен токтом жокко чыгарылды. Ошол убакыттын ичинде комбинат иштеди, иштебедиби? Ошол мезгилде биз иштей баштадык. Бирок бизде булар абдан булар мындай опытный да, жогорку кеңеш депутаттары.
Bizde эми bir жылда эле премьерлер кетип атат. Өзгөрүп атат. Өзгөргөндө эле сразу кайра жаңы премьерге булар жармашат. Анан кайра биз доказать ете баштайбыз. Ушинтип мен 30 ошо канча премьер болсо мен ошончо премьерге барып чуркап эле жүрөм. Мисалы сатып ал дейт. Алдалы келди, көрүп, ой, силерге жардам берем деп жардам берип, ошолорду отпор берип атты. Ал кетет, башка премьер келет, опять деле баягы оюн кайра башталат. Дагы караламай. Стратегический объектте ушинтип иштеп, тажа бүттүк, айтып атпаймынбы? Иштетишпей атат. Иштетишпей атат, биздичи ушинтипчи. Эми ак ыйлет бирок сынбайт байке. Сиз сынбаңыз дагы анан колдон келишинче күрөшө бериңиз. Анан кийин деген ушул комбинаттын токтобошуна, иштеп кетишине, жакшы иштеп кетишине, мигранттар кайра кайтып келип, айдаркендик мигранттар кайра кайтып келип, ушул комбинатта сиз айткандай буюрса Кудайым кааласа, 1000 орундуу иш орундары пайда болуп калышына, анан кийин деген ушул жогорку кеңештин, Чимкирик парламенттин эч бир мыйзам жазбай, кайра тескерисинче ушундай барды жок кылууга аракеттенген Чимкирик депутаттарынын экинчи мындай иштеп аткан комбинатты тоскоол болбошуна, жумушуна мен өзүмдүн дагы салымымды кошом, буюрса Кудайым кааласа, журналист катары. Патриот кыздар, патриот балдар ойлойм, муну көрүп туруп чыдай албайт да, мындайча айткандачы, адам баласы мындай патриот. Барды жок кылбаш керек. Жоктон бар кылыш өтө кыйын, өзгөчө азыркы заманда байкечи. Өзгөчө азыр мына жыгачтан, темирден башканы толтура кылат, конкуренция көп. Мунуго сымак менен сулмага. Азыр жок Кыргызстанда бизге конкуренция. Өзбекстанда жок, Тажикстанда жок, Казакстанда жок. Борбор Азияда жок. Ушул Борбор Азияда жок. Эми кантип кылмыш өлкөлөрүндө жок да байке. Ушуну кантип менен биз кантип менен ушуну жок кылабыз. Кудай да кечирбейт мындай адамдарды. Туура айтасыз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Анан кийин деген журналист катары мен да өзүмдү салымымды кошом. Ушул комбинаттын тынбай иштешине, өсүү өнүгүшүнө, өркүндөшүнө. Сизге абдан рахмат. Мен 10 күн алдын мени ак үйгө чакырышты. Рахмат Сабиров Равшан Азатовичкачы. Ошол немеде ак үйдө. Ошол мен жакшы түшүндүргөндөн кийин бардыгына задание берди, министерстволорго, районго, облуска жерди. Кайдаркан ушундай муктаж экен жардамга, жардам бергиле деп ушундай токтом чыгарды. Ошол Сабиров Азат, Равшан Азатовичка чоң рахмат. Буюрса Кудайым калса, ошол эми жалгыз мен эмес, азыркы бийлик, жөнөкөй жарандар, өзгөчө айдаркендиктер өздөрү баягы бир депутаттын жанында жүргөн мафиясы болбой, сизге бут тоспой, өзүнүн айдаркендик кошуналарына, жердештерине бут тоспой, кайра ушул сиздерге жардам бериш керек болчу да. Эми коом деген, бизде деген